Кыргызстандын Залкар уулу, дүйнөгө аты таанымал белгилүү жазуучу, коомдук жана мамлекеттик ишмер Чыңгыз Айтматов Талас облусуна караштуу Кара Буура районундагы Шекер айылында 1928 жылы 12 декабрда туулган. Атасы Төрөкул Айтматов КПССтин Кыргыз обкомунун катчысы болгон. Эл ичинде кадыр барктуу, көрүнүктүү адамдардан болгон. Апасы Нагима Хамжеевна Айтматова теги боюнча караколдук татар, жергиликтүү театрда актриса болгон. Билимдүү, эл оозуна алынган, акылдуу аялдардан болгон. Айтматовдун чыгармачылыгы студент кезинде башталган. Орус жана кыргыз тилдеринде жазып, биринчи аңгемеси «Гезитчи Зуйдо» деген ат менен 1952 жылы Киргизстан альманахында орус тилинде жарыяланган. Литературная газета «Новый мир», «Литературный Киргизстан» журналдарын редколлегия мүчөсү болгон. Анын чыгармалары кыргыз адабиятын эл аралык деңгээлде көтөрүп, жазуучунун дээрлик бардык чыгармалары КМШ өлкөлөрүнүн драма жана опера театрларынын сахналарында коюлган жана чыгармалары боюнча тартылган. 1946 жылы Жамбыл шаарындагы зооветеринардык техникумду, 1953 жылы Скрябин атындагы Кыргыз мамлекеттик айыл чарба институтун бүтүргөн. Айтматовдун чыгармачылыгы студент кезинде башталган. Орус жана кыргыз тилдеринде жазып, биринчи аңгемеси «Гезитчи Зуйдо» деген ат менен 1952 жылы Киргизстан альманахында орус тилинде жарыяланган. Айтматовдун «Ак кеме» аттуу повести жазуучунун чыгармачылыгында өтөнчү мааниге ээ. Бул чыгармада адам тагдырынын не бир катаал жактарын изилдөөдөгү жазуучунун кыраакылыгы, интеллектуалдуулугу, ийкемдүүлүгү көрүндү. Анын «Саманчынын жолу» повести улуу атамекендик согуш жылдарындагы кыргыз элинин тылдагы кыйын, күчүрмөн, баатырдык эмгегин даана сүрөттөйт. ЮНЕСКОнун билдирүүсү боюнча Чыңгыз Айтматов бүгүнкү күндө чыгармалары көп басылган классиктердин бири. Анын чыгармалары дүйнөнүн 165 тилине которулуп, бир нече ири чоң тираж менен кайталап басылган.